Рыс, расскажите, пожалуйста, вот, в чем суть дела сегодня? Почему они ставят вам палки в колеса? Мен кыргызча эле жүрүпмүн. А, Тилекке каршы бийликтин баардык бутактары мага бут тосуп, эми билим берүү министрлиги калыптыр. Бирок булар мага бут тоспой, булар президентке каршы иштеп жатышат деп мен бааладым. Анткени биз окуу жай менен ушуну менен санасак декабрдан бери соттошуп келе жатабыз. Окуу жайдан октябрь айында окуудан чыгарылганмын. Бүгүнкү соттук процесс тилекке каршы 29 августка жылдырылды. Биз менин националдык университеттин максатын билбей жатабыз. Эмне максаттан мен азыр сурадым, эмне максатты көзөп жатасыңар? Мен айтам окууга киришиш керекпи же башка маселе барбы десем, алар түшүндүрө алышкан жок. Мен азыр заочный окуп жатамын. Быйыл болсо очныйга киремин да. Булар эмне максатты көзөп жатканын өздөрү да түшүнө албайт. расскажите, пожалуйста, а вот вообще какие ваши цели? Вот в чем ваша основная идея, мысль? Почему вы хотите иск подали? Чего добиваетесь? Иск мы подавали. Чего добиваетесь вы? Ничего не добиваемся. Иск подавал Тикшаналиев. А вот По его иску. вы говорите, они палки в колеса ставят. Каким образом? Скажите? Расскажите. Бул жерде баягы учурунда былтыр Кыргыз Жекшеналиевди окуудан чыгарып салышкан. Баягы СИЗОго жатып калганда, баягы кылмыш иши боюнча СИЗОдо жатып калды. Ошол СИЗОдон бошогончо жумуштан окуудан чыгарып жиберишкен. Бул 26 октябрда менен СИЗОдон чыккандан кийин эле 28 октябрга барып туруп арыз берген. Мени кайра окууга восстановить эттилер. Мен кайра окуйн десе, ошондо булар созуп, бияка министерствого жөнөтүп, министерство кайра Евроакадемияга жөнөтүп, сил ошентип отуруп, анан биз сотко бергенге мажбур болдук да. Анан сотко берип мажбур болуп, анан кийин Ленин райондук соту 13 март 23 жылы Кыргыз Жекшеналиевди Евроакадемияга очный эмеге отделениесине постановить деп чечим чыгарып берген. Ошол чечимге булар макул болбой, эми анан кийин бүгүндөн баштап бүгүнгө чейин созуп, эми бияка чейин апелляция жазып, анан кийин булар макул болбойчу, постановить этпейбиз, анан кийин